Саламатсыздарбы биздин кадырман көрүүчүлөр, сүйүктүү досторубуз, жалпыңыздар менен кайрадан кезектеги видеодон көрүшкөнүмө жана угармандарыбыз менен үн алышканыма кубанычтамын. Бүгүн биздин төрүбүздө конок бар. Аты жөнүм Айнура Миназарова, кызматыңыздардамын. Жана бүгүнкү төрүбүздүн коногу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз, ден соолугуңуз, сиз кандайсыз? иштериңиз? Рахмат, жакшы. Бизде болсо абдан сонун. Сиз келгенде ого бетер сонун болду. Анткени сиздин ар бир айткан жообуңуз ушундай конкреттүү, так баягы таамай тийгендиктен төрүбүздү көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Биз мурунку уктуруубузда угармандар менен чогуу айта кеткенбиз, суук мезгилинде, аба алмашкан маалда балдардын көпчүлүгүндө мурундан суу агып, жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп баштайт эмеспи? Мындай учурда ата эне үй шартында эмне кылышы керек деп айтканбыз. Анткени азыр дагы мына күн муздап, күз келип калды, кеч күз келип калды. Ошондуктан мындай учурда эмне кыла алабыз? Мурунку уктурууда Калия Туратбековна сонун маалыматтарды айтып берген. Мурунду кантип тазалаш керек, эмне тамызыш керек, эмне тамызбаш керек экендигин. Бүгүн болсо конкреттүү түрдө дене табына токтололучу. Баланын температурасын, дене табын кантип түшүрүш керек, кайсы учурда түшүрүш керек, кантип туура ага мамиле кылыш керек. Анда сөз сизде. Мурунку эфирде айтып кеткем, любой вирусный инфекциянын бул уланып кеткени бул 3 күнгө чейин эле да. 3 күнгө чейин бул вирусный инфекция болот. Андан көпкө узарса бул көбүнчө бактериальный инфекция кошулуп кетет да. Ошол үчүн биз температура болгондо эмне кылабыз, кандай кылабыз айтып кетейин. Баланын температурасы 38,5тен өйдө жогору көтөрүлсө, ошол учурда биз балага жанагы жаропонижающий дарыларды берип баштайбыз да, температурасын түшүргөн дарыларды. Бул кандай ал дарынын түрлөрү да өтө көп. Бул жанагы панадол, ибуфен, нурофен, парацетамол, цификон свечи дегендер бар да. Бирок мен мурунку эфирде да айтып кеткем, дарынын баары эле баланын салмагына жараша саналып туруп анан берилет. Канча баланын дозасы бар. Канча баланын салмагына жараша дозасы керек болсо, ошондой дозаны биз беребиз. Бирок температурасы 38, мисалы үчүн 38 болсо, 38,2 болсо, бул учурда биз температураны тийбейбиз. Бирок ата энелер анан чуркап келишет да, балам күйүп кетет, анан ысып кетет, анан кандай кылабыз деп коркушат да. Балаңыз эч кандай учурда күйбөйт. Сиз эч качан унутпаңыз, вирусный инфекция болуп атканда бул организмдин ичинде күрөш болуп атат да. Күрөш болуп биздин организм ошол вирусту өлтүрүп атат да. Мында башкача айткандачы. Ошол үчүн ошого карата ответный реакция болуп температура өйдө жогору көтөрүлөт да. Температура жаропонижающий дарыларды бергенден кийин, мисалы үчүн 3-4 саатка жетпей ата энелер айтат да, кайта температура көтөрүлүп атат, кайта 39 болуп кетти, биз эмне кылабыз? Ал учурда 3-4 саат өтсө, сиз кайта жаропонижающий дарыларды бергенге такыр болбойт. Эмнеге? Анткени ал аллергический реакцияга да алып келиши мүмкүн. Анан сиз бул учурда эмне кыласыз? Сиз баланын денесин полный чечинтип туруп, жанагы сууну алып туруп эле, кадимкидей эле сууну обтирание жасасаңыз болот. Обтирание жасап туруп баланын денесин ачып койсоңуз болот. Ошентип ысык түшүп баштайт да. Андан кийин элдер ойлошот да, көбүнчө мындай жаропонижающий дарыны бердикпи, болду 20 мүнөттөн кийин температурасы 38,5тен 36га түшүп калыш керек депчи. Жок, анда эч качан болбойт. Жаропонижающий дарыны бергенде, мисалы үчүн сиз бердиңиз парацетамол, температурасы 38,5 болсо, 1 сааттан кийин жаропонижающий препараттар мындай действиесин өзүн башташат да. Баштап атканда бул жаропонижающий дарылар биринчи температураны огойтур көтөрүшөт. Ошол үчүн 38,5тен балаңыздын температурасы 1 сааттан кийин 39 болсо, сиз таң калбаңыз. Анткени бул дарынын эффекти ошентип башталат да. Андан кийин постепенно убакыт саат өткөндөн кийин температура түшүп баштайт. Сразу 36,6ны же 37ни күтпөңүз. 38,8 болот, 38,5 болот, 37 болот, ошентип температура өзүнө келип баштайт да. Анан температура болуп аткан убакта да көркүлөр спиртти дагы шыбашат, ошол эле койдун майын деле шыбашат. Эч качан спиртти шыбабаңыз да. Анткени спиртти шыбагандан кийин порулардын баары жабылат да. Жабылганда тер чыкпай калат, бала тердей албай калат да. Тердей албай калганда да ошентип баланын температурасы жогору көтөрүлө тура берет. Ошол үчүн спиртти эч качан колдонбой, андан кийин жанакы көркү ата энелер да айтышат го, температура болуп атканда өтө аны кийинип салыш керек, андан кийин тердейт бала,
тердегенден кийин анын температурасы түшүп калат депчи. Баланын эндокринный системасы өтө толук мындай неметип бүтө элек да, развитие болуп бүтө элек да. Ошол үчүн балага эч кандай неметип кийинтип, жылуу кийинтпеш керек. Бош кармаш керек. Бош кармагандан кийин и бат-баттан тез-тезден сууну да бериш керек. Анткени мындай башкача айтып кеткенде организмдин ичинде пожар болуп атат да. Пожарды биз кандай неметебиз? Суу менен эле өчүрөбүз да. Ошол үчүн бат-баттан, аз-аздан, тез-тезден балага кашык менен да сууну бере бериш керек да. Ошол. Жакшы. Тилекке каршы бул тема сиз мен ишенем дагы сонуна да айтып бермексиз деп, бирок убакыт өтө тар болуп калды. Ошондуктан угармандарыбыз менен коштошуу учурга келдик. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз эне жана баланы коргоо борборунун улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Халия Туратбековна болду. Келиңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Ал эми көрөрмандарыбызга кайрылат элем. Эгерде сизде дагы ушул сыяктуу суроолор бар болсо, сөзсүз түрдө видеонун алдына комментарий калтырыңыз, сизге жооп бергенге аракет кылабыз. Жалпыңыздар менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.